БК медиа каналынан пайдалуу кеңештер. Адамдын организми кальцийди тамак аш аркылуу алып турат. Кальций клеткаларга азык катары зарыл. Адамдын организмдеги анын 1% гана клеткалар менен канда. Калган 99% сөөктөрдө, тиште, тырмак жана чачта болот. Организм канда аталган өлчөмдөгү кальцийдин болушун дайыма көзөмөлдөйт. Эгерде кальцийдин өлчөмү азайса, анда аны сөөктөрдөн ала баштайт. Натыйжада остеопороз оорусу келип чыгат. Мындан тышкары, организмде кальций жетишпеген аялдардын жатын булчуңдары алсызданат да, төрөө кыйынга турат. Балдарда болсо рахит жана сөөк, тиштердин туура эмес өсүшүнө алып келет. Ошондой эле кальцийдин жетишсиздиги аз кандуулукка жана суукка бат-бат учуроого себепчи болот. Организми кальцийди талап кылган адамдар боор, топурак жешет. Мындай нерселердин организмде сиңүүсү кыйындык жаратат. Адамдын организминде кальцийдин ролу өтө зор. Ал сөөк тканынын негизги структурасын түзөт. Тамак аштагы кальций организмге сиңип, зат алмашууга чоң таасир этет. Организмде азык заттарын толук пайдаланууга түрткү берет. Кальций бирикмелери организмдин коргонуу күчтөрүн чыңдап, тышкы жагымсыз факторлорго анын туруктуулугун жогорулатат. Кальций жүрөктүн кагышын жөнгө салып, кандын уюу процессине катышат. Нервдик чыңалууну азайтып, стресске каршы туруубузга жардам берет. Кальций 5 жашка чейинкилерге суткасына 800 мг, өспүрүмдөргө 1000, ал эми чоң адамдарга 1200 мг керектелет. Андыктан адам азыктар аркылуу аталган өлчөмдү алып турууга аракет кылуусу керек. Кальций өзгөчө организми өсүп жаткан балдарга керек экенин унутпоо зарыл. Кандай азыктарда кальций көп? Кальцийди курамына көп өлчөмдө камтыган азыктар быштак, сүт, сыр, каймак, негизи эле сүт азыктары, ошондой эле жер жемиштери, анын ичинде капуста, сабиз, мындан тышкары кара нан, кара шоколад, жумуртканын сарысы, буурчак жана кээ бир балыктын түрлөрү. Жай мезгилинде организмге жетишерлик деңгээлде кальцийдин өлчөмүн мөмө жемиштерден алсак болот. Мисалы, жүзүм, өрүк, клубника, шпинат жана укроп, петрушка сыяктуулар. Ал эми кыш мезгилинде бал, бадам жана кургак мөмө жемиштерди жеп туруу зарыл. Кальцийдин организмде сиңишин кофеин жана алкоголь азайтат. Туз дагы кальцийдин денеден жуулуп чыгып кетишин шарттайт. Андыктан туздуу азыктарды жана кофени көп колдонууга болбойт. Бирок кальцийди көп өлчөмдө кабыл алуу дагы туура эмес, анткени ашыкчасы оору жаратат. Мисалы, дарыканаларда кальций дары-дармектеринин түрлөрү көп. Мындай кальцийлерди дарыгерлерге текшерилгенден кийин гана алар сунуштаган түрүн өлчөмү менен кабыл алуу керек. Өз алдынча ашыкча ичкенде кальцийдин өлчөмү көбөйүп, кан тамырлардын капталдарына топтолот да кандын агымына тоскоол болот. Ашыкча кальций ткандардын, булчуң менен нервтердин иштөөсүн бузат. Заара бөлүп чыгаруу системасы жабыркайт. Ошондой эле кандын уюшу начарлап, адам бир жерин кесип же тилип алса, кандын токтошу кыйындайт. Эмчектин рак оорусунун келип чыгышынын бир себеби да кальцийдин ашыкчалыгы. Витаминдер организмдеги нормалдуу зат алмашууда жана тиричилик аракетинде мааниси чоң биологиялык активдүү бирикмелер. Организмдин азык заттарды өздөштүрүүсүнө таасир этип, клетканын нормалдуу өсүшүнө жана бүтүндөй организмдин өөрчүшүнө түрткү берет. Адам түрдүүлөп тамактанганда жетиштүү витаминдерди кабыл ала алат. Витаминдердин жетишсиздиги организмге ар кандай зыяндарды алып келет. Д витамининин жетишсиздиги. Негизинен Д витамини ультра кызгылт көк нурлардын таасирлеринен адамдын терисинде пайда болот. Д витамини айрыкча 1 жашка чейинки балдарга эң зарыл. Ал рахит оорусунун алдын алат. Бул витаминдердин жардамы менен
сөөк ткандардагы кальций менен фосфордун катмарлары пайда болот. Эгерде D витамини жаш балада жетишсиз болсо, анда ал рахит менен ооруйт. Бала катуу тердейт, сөөктөрү туура эмес калыптанат, тиши кеч чыгат. Ошондой эле бала алсыз болот. Ал эми чоңдордо D витамини жетишсиз болсо, анда тиштери көчүп сынат, сөөктөрү морт болот. Бул витаминдин аздыгы рак, кант диабети сыяктуу олуттуу ооруларга жеткириши мүмкүн. Белгилүү болгондой, D витаминдин эң көп бөлүгү күн нурунун таасири астында иштелип чыгат. Ал теринин үстүңкү катмарында күн нурунун таасиринен улам пайда болот. Ошентсе да айрым азыктардан анын анча-мынча бөлүгүн табууга болот. Мисалы, сүттүн, жумуртка сарысынын, балыктын майынын, боордун, каймак майдын курамында D витамини бар. Дагы бир керектүү витамин бул А витамини, өзгөчө жаш балдар үчүн. А витамини жаш баланын организминдеги ткандардын өсүшү жана өнүгүшү, иммунитеттин кубаттуулугу, боордун иштеши үчүн зарыл. Ал организмдин жугуштуу ооруларга каршылык көрсөтүүсүн күчөтөт, көздүн жакшы көрүүсүнө кам көрөт. Организмде бул витамин жетишсиздик кылганда тери кургап, ооздо жана мурун көңдөйүндө да кургактык байкалат. Мындай учурда бала дем ала албай кыйналат. А витамини уйдун боорунда, каймак майда, жумурткада, өзгөчө балыктын майында көп. Жашыл ток сары жашылчаларда жана жемиштерде организмге түшкөндө А витаминине айланып кете турган каротин деген зат болот. Каротиндин көп өлчөмү сабизде, чалканда, көк пиязда жана помидордо бар. Е витамини ткандарды кычкылтек менен камсыз кылат. Айрыкча кош бойлуу аялдардын рационунда анын жетиштүү өлчөмү болушу зарыл. Е витамини көптөгөн өсүмдүктөрдө, анын ичинде дан өсүмдүктөрүндө, өсүмдүк майында бар. В1 витамини нерв системасынын бекемделишин жөнгө салат. Балдарда бул витаминдин жетишсиздигинен тери оорулары пайда болуп, чач түшөт, тырмак сынат, баш ооруйт, ич өтүү башталат. В1 витамини гречканын данында, сояда, алмада, картошкада көп болот. ПП витаминдин организмге жетишсиздиги биринчи кезекте тамак сиңирүү органдарына таасир этет. Мындай учурда тамакка болгон көңүл айлануу, ооз көңдөйүндө такай кургактык сезилет. Ашказанда шире иштелип чыгуу токтойт. Мындан тышкары ПП витаминдин жетишсиздиги териде кызыл тактарды пайда кылат. ПП витамини кургатылган ак козу карында, кара нанда, боордо, этте, буурчакта жана балыктын курамында бар. С витамини көптөгөн жашылча жемиштердин курамында бар. Айрыкча кара карагат, ит мурундун мөмөсү, апельсин, мандарин, грейпфрут, капуста, көк пияз, петрушка өңдүү жашылча жемиштер аталган витаминге бай. С витамини ар кандай заттардын синтезделишинде катышып, иммундук системанын жөнгө салышы үчүн зарыл болуп эсептелинет. Жугуштуу оорулар менен ооруганда, ашказан ичеги ооруларында С витаминине болгон муктаждык арбыйт. Организмде бул витамин жетишпегенде бүйлөлөрдүн каноосу күчөйт. Балдар сасык тумоо менен ооруп, муруну көп канап баштайт. Жашылчалар сууда көп убакыт туруп, үстү ачык идиште кайнаганда, тамакты бир нече жолу жылытканда С витамини өзүнүн касиетин жоготот. Жогоруда айтылган витаминдер ооруган адамдар үчүн эле эмес, соо кишиге да керек. Эгерде дени соо адам канчалык көп иштесе, ошончолук көп витамин талап кылат. Ал эми жазында өзгөчө керек болот. Витаминдер нормалдуу тиричилик үчүн өтө керек, бирок өлчөмүнөн ашып кетиши организмге терс таасирин тийгизет. Пайдалуу кеңештер, кызыктуу маалыматтар биздин каналда. Каналга катталып, биз менен бирге болуңуз. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат.